Кылычбек Аманбаев эми гана өнүгүп келе жаткан спорттун jiu-jitsu түрү боюнча Санкт-Петербург шаарында күмүш медалды жеңип, кыргыздын желегин желбиретти. Ал жеңишин кичи мекениндеги спорт сүйүүчүлөр менен бөлүштү. Санкт-Петербург шаарында чемпионат мира, дүйнөлүк чемпионат өттү. Грэпплинг jiu-jitsu версиясында кимоно и без кимоно. Ошол беттеште мен кимоно jiu-jitsu версиясында 4-5 өткөрдүм. 4-5 өткөрүп финалда тирек каршы утулуп калдым. Экинчи орунга байгеле болдум. Грэпплинг версиясында мен 84 килограммында 3 беттеш өтүп 4-3-тө за выход финал утулуп калдым. Коло медальга байгеле болдум. Ата-энеси дагы өтө маани беришип, аны жаштайынан спорт залдарга жөнөтүп, машыктыруучулар менен иштетип, бүгүнкү ийгиликтин ушул ачкычы жаштайынан эле башталган эле деп айтсам жаңылышпаймын. Бул иним үчүн чек эмес, Кудай кааласа, Кудай буйруп, мындан кийин дагы көптөгөн ийгиликтерди багындырып, Кыргызстандын желегин желбиретет деген терең ишеничтебиз. Баткен шаарынан спорттун көптөгөн түрлөрү боюнча ийгиликке жеткен спортчулар бар. Бирок башка өлкөлөрдөй колдоо болбогондуктан ар бир спортчу демөөрчүлөрдүн колдоосуна муктаждыгы күч. Колдоо, если на государственном уровне колдоо жок. Биз өзүбүздүн энетебиз менен өзүбүздүн туугандар жардам берип, вакилдер жардам берип ошентип эле жүрөбүз. Буюрса ушул вид спорта олимпиадага кирет деп сөз бар. Жакшылык 2024 следующий олимпиадага. Буюрса ошол жака аракет кылабыз. Жардам берип атабыз, аз өлчөмдө. Негизинен алар 80-90% ушул демөөрчүлөр тарабынан өздөрү ушул башка жактан табышып ийгиликке жетишип атышат. Биз тараптан дагы болуп атат өтө аз. Мен ишенем, келечекте биздин дагы бюджет көбөйөт бир күн. Биз дагы чоң жардамдарды беребиз деп ишендирип кетебиз. Облус борборунда спортту өнүктүрүү үчүн негизинен жеке ишкерлер жана жалпы элдин демилгеси менен ашар ыкмасында спорт залдары курулууда. Мындан улам жаштардын спортко кызыгуусу артууда. Ар бирибиз колубуздан келген ишти жасасак, ушинтип балдарыбызга шартты түзсөк, мен ойлойм, мындан да көп ийгиликтерге жетишебиз. Эми мүмкүнчүлүк болду мына ака-укалар менен, досу жарыбыз менен, айылдын эли менен ушинтип айылыбызга шарт түзүп койдук эле, мына жыйынтыгын бере баштады. Бул нерсе дагы жакшы нерсе деп ойлойм. Көпчүлүк спортчулар мамлекет тараптан колдоо болбогондуктан бул жаатта ийгиликтерди жарата албай келишүүдө. Айрыкча чет өлкөлөрдө өткөн мелдештерге катышууга каражат жагынан тоскоолдуктар көп. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.